Электрондук ЭТТНди жокко чыгаруу тууралуу жаңылыкты көптөгөн ишкерлер олуттуу жеңилдик катары кабыл алышты. Бул чечим компаниялардын ишине кандай таасир этет жана эмне үчүн ишкерлер буну кубаттап жатышат? Ошону бирге билип көрөлү. Хотелось бы поблагодарить. Биз жөнөкөй ишкерлер акыр үнүбүздү укканы үчүн өкмөткө ыраазычылык билдиребиз. Рахмат бизди угуп, көйгөйүбүздү түшүнгөнүңүздөр үчүн. ЭТТК системасы биз үчүн олуттуу кыйынчылык жаратты. Ар бир жеткирүүчү электрондук накладной бере албагандыктан биз толук кандуу иштей албай калдык. Натыйжада атаандаштыкка жөндөмсүз болуп, Өзбекстандын өнүгүп жаткан жеңил өнөр жайы басым кыла баштады. Биздин ири брендтер Кытайга ооп, бул биздин ишибизге түз таасирин тийгизди. Ошондой эле татаал мыйзамдардын айынан көптөгөн чакан цехтер жабылып калды. Система туура эмес иштеп жаткандыктан ишмердүүлүгүбүз чектелип калды. Азыр болсо бул тоскоолдуктар жокко чыгарылышына чын дилден кубанып турабыз. Эми биз эркин иштеп, атаандашып, мындан ары дагы өнүгүү жолуна чыга алабыз. Изначально, конечно, задумка была. Башында идея жакшы болчу, бирок аны ишке ашыруу кыйындан турган, анткени ар бир жеткирүүчү тиешелүү документтери берчү эмес. Натыйжада виртуалдык компаны толуктоо жалпы сатып алуулардан болгону 60-70% деңгээлинге гана болчу. Ошондуктан бул бюрократия чындыгында бизге тоскоолдуктарды жараткан. ЭТТН жокко чыгарылуу тууралуу жаңылыкты мен эмерек өндүрүүчү катары жана эмерек өндүрүүчүлөр союздагы кесиптештерибиз абдан жакшы кабыл алдык. Анткени бул биздин ишибизди кыйла жеңилдетет. ЭТТНдин отмена болушу негизи эле ушул бардык соода сатык болобу, кайра иштетүү болобу, же импорт, экспорт, же кандайдыр бир кызматтардын көрсөтүлүшү болобу, иши кылып бардык секторлордо өзүнүн жеңилдигин алып келди. Бунун үчүн азыркы салык кызматынын ошол эле өкмөттүн бул чечимине бизнес сектор абдан ыраазы. Мурдагы ЭТТН системасына карасак, көп эле ишкерлерге абдан эле татаал система болчу. Анткени көп эле биздин ишкерлерде атайын компьютер жок, бухгалтерлер жок. Жоксо жада калса ушу убактысы деле жок. Ошонун баарын киргизип, тууралап, складдарды тууралаганга ошонун баары көп тоскоолчулук алып келчү. Көп эле жеке ишкерлердин оюн карасак, алардын оюнда бүт жеңилдетилген болсо, биз түшүнүктүү, оңой система болсо, биз иштейт элек, ошону киргизет элек, өнүктүрөт элек. Биз салыкты төлөгөндөн качкан жокпуз. Биздин коомчулуктун, бухгалтерлердин, ишкерлердин үнү угулду. Салык кызматына рахмат, ошонун баарын өңдүрүп, киргизип, бизге жеңилдетип аткан системаны берген үчүн